Мына биз картошканын баасын өстүрүп ийип, картошканын баарын тышка чыгарып ийип, аягында Кытайдан картошка жеп калдык. Мунун себеби эмне? Эмне үчүн муну көзөмөлгө алган жокпуз? Эмне үчүн биринчи өзүбүздү камсыз кылып туруп, андан кийин бул ишке барган жокпуз? Убагында картошканын баасы 50 сом 60га чыкты да, ички рыноктогу, ички базарды колдоп берели, бизнесменди колдоп берели деп тыюу салбай коюп, аягында Кытайдын картошкасын жеп калдык. Себеби эмнеде болду? Балбакзалык бул негизи картошканын өндүрүү боюнча Айыл чарба министрлиги ар дайым мониторинг жасап карап турат. Жылга ошол площадьте канча өндүрүлүш керек, анын бардыгын жыл башында аныкталып бардык райондорго берилет. Ошонун негизинде быйылкы жыл өндүрүмдүүлүк жакшы болду, продуктивность жакшы болду биринчиси. Экинчиси, Казакстан менен Россияда жана суунун көп жерлерде баягы суу басып сел жүрүп кеткендигине байланыштуу аяктарда картошка болгон жок, ошол себептен. Анан кийин эмне себептен дагы картошканын баасы биринчи көтөрүлүп кеткен себеби, жерлерде кампалардан чыгарылган жок. Биз ошо мониторинг жасасак, көп жерлерде фермерлер чыгарбай дагы 100га чейин жеткизет, ошондо сатабыз деп кармап турушту. А бирок ошо жерлерде мына биздин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүбүз, биздин адистерибизден жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ошо чыгарып сатыла баштады. Эми анан кийин кечиресиз, урматтуу туугандар, эми биз реальность баягы думали, как лучше получилось, как всегда дегенде эле болуп калбадыбы аягында? Андай болгон жок. Өндүрүүчүлөргө бир четинен айтканда быйыл картошканын баасы жакшы болду. Жок, ал жагынан туура. Өндүрүүчүлөргө жакшы болду. Кудайга шүгүр, фермерлерибиз акча тапты. Бизге кайрылып атты. Бирок рынокко Кытайдын картошкасы кирип кеткени боюнча сурап атам да. Анализ кандай? Анализ карап, мониторинг этип, логистиканы карап коюш керек. Бизде мына азыр ошо департаменттин директору отурат. Канча киргенин дагы айтып берет. Бирок анчалык көп кирген жок да, анализибиз бар. Канча кирди Кытайда? Турсунбек Түгөлбаевич. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө январь, апрель эгерде маалымат бере турган болсок, жалпысынан кирген 11 000 тонна кирди. Ал эми экспортко чыккан 17 682 тонна чыкты. Сальдо терс да, көрдүңүзбү? Мындайда, урматтуу туугандар. Бул единственный продукция, который Кыргызстанда эң көп өстүрүлөт, даже ашыкча. Канча 117% беле, 101%? 120%. 123 былтыркы жыл. 123% картошканы өзүбүз өндүрөбүз. Ошол убакта аягында мына айлабыз кетип, Кытайдан 11 000 тонна картошка кирип кетти. Муну анализдеңиздер, быйыл ушундай болбосун. Сиздерден өтүнүч. Ушуну бир карап койсоңуздар.